Рахмат. Урматтуу мекендештер, урматтуу калай журт, баарыңызга белгилүү Жогорку Кеңештин шайлоосу өтө одоно мыйзам бузуулар менен өткөнгө байланыштуу. Жалпы эл көтөрүлүп, мына баарыңыздар көрсөңөр, бизде күтүлбөгөн жерден абдан чоң саясий зор окуя ишке ашып кетти да. Ana şu siyasi zor toplumda olan keyin bizden memleketlik yetekçiler jana bilim organlarının bardığının ar tarafka tarap bizden өлкөдө vakumdu ömür сүрүү коркунучунун алдында турабыз да. Мына арадан бир жума убакыт өтсө дагы биз кандайдыр бир мыйзамдуу нукка түшө албай жаткандыгыбыз үчүн биз абдан чын жүрөгүбүздөн кабатырланып жатабыз. Мына Садыр Жапаровду буга чейин анын укугун, анын эркиндигин талап кылып колдоп келген миңдеген жарандардын тилеги ишке ашып, ал түрмөдөн чыгып, мыйзамдын негизинде Жогорку Кеңештин кезекчи чакырылган сессиясында премьер-министр болуп шайланып, эми иш баштаарында ар кандай күчтөр, ар кандай топтор жана саясий партиялар анын иштешине мүмкүнчүлүк бербей жаткандыгына дагы абдан кабатырланып жатабыз. Ошол учурда президентибиз Сооронбай Жээнбеков ал жерде айласынан ак үйдөн кетүүгө аргасыз болуп, бүгүнкү учурда толук кандуу өзүнүн ишин жүргүзбөй баша албай жатканына да абдан кабатыр болуп жатабыз. Ошон үчүн жалпы элибизге, жалпы мамлекеттик жетекчилик органдарына, ошондой эле саясий күчтөргө, ошондой эле эң активист жарандарга официалдуу түрдө Ош шаарынын карапайым элдеринин, пенсионерлеринин, активисттердин атынан кайрылуу жолдору деп туура таптык. Урматтуу Сооронбай Шарипов, сиз мамлекетибиздин легитимдүү президентисиз. Сиз бүгүнкү кезде мамлекетибизди мыйзамдуулукка салууга милдеттүүсүз. Ошон үчүн ар кандай айдыңдарда, коомдук пикирлерде президентибиз эртең бүрсүгөн өзүнүн арызын жазып астыка кетет деген маалыматтар тарап жатат. Сиз ага жол бербейсизден биздин Кыргызстаныбызды мыйзамдуу нукка салууга сиз милдеттүүсүз. Сиз мына бүгүнкү күнгө чейин официалдуу дагы коомдук пикирлер дагы Кыргызстанда эки легитимдүү билик бар деп айтып атышат. Бул Жогорку Кеңеш жана президент. Мына көрүп жатабыз, Жогорку Кеңеш кезекчи чакырылган жыйналышында ушул 61 депутатты чогултуп ушул жерге кворумду камсыздала албай жаткан учурда биз Жогорку Кеңешке дагы өтө эле чын жүрөктөн ишене албай турабыз. Ошон үчүн бирден бир легитимдүү билик, бирден бир легитимдүү мамлекеттик бийлик бул президенттин институтту. Ошон үчүн Сооронбай Шариповичтен биз жалпы жамаат өтүнүп, мына ушул бүгүнкү кабызга айланып бара жаткан мамлекетибиздин бүтүндүгү, мамлекетибиздин тынчтыгы, мамлекетибиздин суверендүүлүгүн сактап калууга жан жүрөк кызматка кайра келүүсүн өтүнүп жатабыз. Анын үстүнө мына пандемия учурун катталып, пандемия бүткүл дүйнөнү каптап, экономикалык жактан эң артка кеткен учурда, экономикалык жактан аябай артка кеткен учурубузда, бүгүнкү учурда бийликтин бир да бутагына карапайым эл ишенбей калган учурда бир гана легитимдүү президентке гана көңүл түздөп турабыз. Ошон үчүн биз жалпы оштуктардын атынан, жалпы карапайым элдин атынан ошону президентибизден суранып, ошол эле Садыр Жапаровду колдоп, ага мүмкүнчүлүк берүүнү көптөн көп өтүнөбүз. Урматтуу саясий партия лидерлери, урматтуу топтордун лидерлери, сизден өтүнөбүз. Садыр Жапаров чындык үчүн күрөшкөн азамат экендигин баарыбыз билебиз. Ал кишиге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Ал киши тынч, таза, адилеттүү шайлоо өткөрүүгө жана мамлекеттибизди башкаруу системасын өзгөртүүгө абдан куштар жана аны колдошубуз керек. Ага бардык дистриктурлук күчтөрдү, бардык саясий күчтөрдү чакырууга багыттайбыз, үндөйбүз. Биз бир канча замандан ушул мезгилге чейин ынтымак менен жашап келгенбиз. Биздин ынтымакты кетирип, ортого чагуу салган биздин мансапкор адамдар болуп атат. Эми мен сөздү узакка созбой эле, убакыт бар экен. Кыскача айтсам, элдин тилеги тынччылык менен Садыр Жапаровду алчу. Ол түрмөдө жатканда дагы Садыр Жапаров деп беришти. Элдин тынчын кетирген, ушул тополонго алып келген акыйкатсыздык шайлоодон кийин муну түрмөдөн чыгарып, муну адамдар ошого жол беришип, сессия өткөрүшүп, ошону жерге көрсөтүп атса, ошол жерде турган депутаттар ошого каршы чыгылды. Ушул легитимсиз
ушул туура эмес болду да. Ошол депутаттар 4-5 биздин эсибизде. Үчүн ошол жерге келип катышпады. Үчүн ошолор келип ошол жерде каршы чыккан жок. Ошол депутаттар алып берген. Биз калыстыкта турабыз деген. Биз адамдардын кызматын кылабыз деген. Ошол депутаттар башында келгенде айткан. Биз машина минбейбиз, биз үй албайбыз, биз айлык албайбыз, биз элге бекер келип иштеп беребиз дешкен. Бүгүн ошолор ошол тууралуу антта туруш керек болчу. Элдин ынтымагын кетирип аткан мына ушундай сөздөрдөн болуп атат. Мен сурайм. Ушундай көрөлбөстүктөрдү токтотуп туруп, элдин тилегине болто чаппаш керек булар. Эл колдогон, эл максат кылган нерсени мына ушул кыргыздын балдары колдоп бериш керек. Мен ушул жалпы энелердин атынан энелерге ушул улуу элдин урпактарынын атынан сиздерге кайрылуу кылгым келет. Садыр Жапаров 8 жыл күткөн экен ушул күндү. Биздин улуу элибиз 30 жыл күттү. Эми ушул элдин аркасынан, жаштардын аркасынан менен барып ушундай бийликти орнотобуз деп шайлоонун бул шылтоо болуп калды. Өткөн шайлоо шылтоо болуп калды. Муну баладан тартып аксакалдуу карыяларга чейин, ак жолукчан энелерге чейин шайлоонун туура эмес болгону билинди. Эми ушул Садыр Жапаров элдин атынан келип, элдин адамы болуп шайлангандан кийин легитимдүү деп биз кабыл алдык. Ушул легитимдүү премьер-министрди иштетип, ушул кишиге бир убакыт берип, ушул кишинин да ойлогон ойлору, жасаган иштерине жараша анан кийин баа бергенибиз дурус деп ойлойм. Ошол күндө эңсеген жаштарга мен ыраазычылык билдирем. Анан ошону менен бирге азыр ушул күндө легитимдүү бийликтин башында турган Сооронбай Шарипович, сиз өзүңүздүн ишиңизди тынчтык жол менен элди сактап калдыңыз. Өзүңүздүн акылмандыгыңыз менен, өзүңүздүн Аллага ишенген жакшы жолуңуз менен элди ушундай катуу, өтө чоң апаттан сактап калдыңыз. Анткени убагында ушул чараларды көрүп, убагында ушул абалды киргизип, элдин жакшы батасына батасыз. Биз элдин атынан, энелердин атынан суранабыз. Сиз ушул ишти аягына чыгарып, өзүңүздүн бийлигиңизди, өзүңүздүн элге болгон ак көңүлдүгүңүздөн пайдаланып, сизди башка күчтөр пайдаланып атышат. Ага карабастан ушул бийликти, ушул стабилдүүлүктү сактап калыш үчүн дагы аракет кылышыңыз керек. Садыр Жапаровду бүткүл эл колдойт. Энелердин атынан дагы бир рет Садыр Жапаровго ийгилик, келечектеги Кыргызстандын гүлдөбөсүнө салым кошот деп элдин ишенишин актайт деп ишенем. Элдин бардыгын тынчтыкка, ынтымакка, жакшы эртеңги келе турган келечектин жакшы күндөрүнө чакырам. Биринчиси, бул элге, урматтуу кыргыз эли, бул ушундай акыбал түзүлүп турганда Кудайдан сурап, ниетиңди түзөп, тынччылыкты ниет кылайык. Bunun ayağı uruş деген бұл soğuş бұл. Жаш балдардың көз жашы, uruş бұл, теңсіздік, uruş бұл, енелердің үйі. Ошондуктан елгіле улуу кыргыз элим, ушул урушка, ушул согушка жол бербей турган кылып, өзүбүздүн сабырдуулукту Алла Тааладан сурап, Аллах өзү тынч жолго салып берсин тилейм, намазда тилейм тугандар, урматтуулар. Ошондуктан келиңиздер ушу ниетибизди түзөлүп биринчиден. Урматтуу Сооронбай Шарипович, эл сен тарапта, сени колдоп атышат. Сен элдин президентисиң. Акыркы мүнөтүңө чейин иштешиң керек. Кетемдебей. Эл сага ишенип сени карап отурушат. Азыркы мезгилдеги Кыргызстандын премьер-министри Садыр Нуркожоевди баардыгыбыз билебиз, тааныйбыз. Ушул киши биздин премьер-министр экенибизди. Ошон үчүн Сооронбай Шарипович, сиз ушул Садыр Нуркожоевге колуна кол, бутуна бут болуп, ушул кырдаалдан чыгарып, Кыргызстанды жөнгө салып берүүнүздү суранабыз. Бүт кыргыз эли ошону суранып жатат. Анткени биздин максатыбыз Кыргызстан бөлүнбөш керек, бүтүндүк керек биздин Кыргызстаныбызга. Рахмат сиздерге. Мына жогоруда айтып өткөндөй биз иштеп, буга чейин иштеп баарын бүтүргөнбүз. Азыр бийликке жагыныш үчүн же болсо дагы бир жерде кызмат алыш үчүн чыккан жокпуз бул жерге. Эне катары ушул нерсе болбосо болот эле.
ошол шайлоонун туура эмес өткөндүгүнүн кесепетинен мындай бир туура эмес иштер жолго түшүп өзүңүздөр көрдүңүздөр дагы жакшы ошол кыргыз элим манастын урпактары экендигибиз ушул жерде дагы тастыкталды. Башка мамлекеттер дагы көрүп бизде мына Өзбекстан, Тажикстан, башка алыскы мамлекеттер көрүп ушул биздин ушул тынч ушундай мезгилди токтотуп калганыбызга там берип атышат. Садыр Жапаровдун мына бийликке келгендиги эң жакшы нерсе болду. Анткени буну эл канчадан бери күткөн. Бирок бул ушундай бир кол калаң менен келбей, жөнөкөй жол менен келсе деле боло эле. Бирок эми ушундай нерсе болуп кетти. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул адамды сөзсүз биз колдошубуз керек. Садыр Нуркожоевич түрмөдө көрбөгөн азаптарды көрдү, өлүп көрдү гана көргөн жок. Эми ушул адамды бут тоспостон баарыбыз бир жакадан баш, бир жемден кол чыгарып, ушул кишини колдоп, кубаттап, бутун тоспостон жардам берелик.